Жашообузда жыт менен дам кандай чоң мааниге ээ болсо, түстүн да ошончолук мааниси зор. Мисалы, жер бетинде адамдардын көпчүлүгү көк түстү жактырышат. А мен болсо кара түстү жактырам. Себеби кара түс мен үчүн олуттуу, авторитеттүү жана баалуу көрүнөт. Ал эми сиздин да өзгөчө жакшы көргөн түстөрүңүз болсо керек. Бүгүнкү көрсөтүүдө кызыл, көк, жашыл дээрлик бардык түстөр боюнча кызыктуу маалыматтарды бөлүшөм. Кызык инфо рубрикасы менен бирге болуңуз. Кызыл түс. Ар түрдүү маданияттарда бул сүйүүнүн түсү, байлыктын, бийликтин, жашоонун жана өлүмдүн символу. Бул түстүн оң таасирлери сүйүү, берилгендик, бийлик жана күч. Терс таасирлери агрессия, коркунуч, оору, кан жана согуш. Кызыл кийим кийүү көңүл борборунда болууга жардам берет. Бул мамлекеттик желектерде жана символдордо, ошондой эле элдик кийимдерде кеңири таралган түстөрдүн бири. Эгерде кызыл түстү көпкө чейин караса, анда адамдын жүрөгүнүн согушу күчөйт жана кан басымы көтөрүлөт. Окумуштуулар кызыл форма кийген спортчулар көп жеңишке жетерин далилдешкен. Күрөш, футбол, бокс, жарыш сыяктуу спорттун түрлөрү боюнча эксперименттер жүргүзүлдү. Анда адамдар гармониялуу, ишенимдүү жана эркин сезишип, натыйжада мындай мамиле жеңишке көбүрөөк мүмкүнчүлүк бергенин айтышат. Кызыл бул эң жылуу түс. Ал адамдын жылуу сезимин пайда кылат. Ал тургай дене температурасын жогорулатат. Ошондуктан бул түстө декор көп бөлмө кыйла аз жылытуу талап кылынат. Ошондой эле эркектер аялдарга караганда кызыл түстү азыраак айырмалай тургандыгы генетикалык жактан да мүнөздүү. Ак түстү дүйнө эли тынчтыктын, айкындыктын жана жакшылыктын символу катары тааныйт. Ошондой эле ак түс башка түстөрдүн арасынан эң муздак түс болуп саналат. Көз карашы боюнча ак нерселер бизге бирдей салмактагы кара нерселерге караганда жеңилирээк көрүнөт. Мисалы, самолеттун түсүнүн ак болгон себеби ал башка түстөргө караганда жеңил болгондугу. Ак түс карага караганда кадыр барктуу көрсөтөт. Саясатта ак түс нейтралдуулуктун, салттуулуктун жана илимий мамиленин түсү. Ак желек менен ак көгүчкөн тынчтыкты билдирет. Байыркы гректер ак кийим менен уктасаң жакшы түш көрөсүң деп ишенишкен жана муну жашоолорунда ар дайым пайдаланып келишкен. Бүгүнкү күндө Европа ак түстү жаштыктын, кайра жаралуунун, ойгонуунун түсү катары тааныйт. Ал эми Америка менен Англияда жакалардын ак түсү тазалыктын, катуулуктун, токтоолуктун, өзүнө болгон ишенимдин, карьералык өсүштүн символу деп эсептешет. Кара түс. Ал табышмактын жана сырдын түсү, жашыруун жана белгисиздин символу. Кара түстүн оң таасирлери келишимдүүлүк, сырдуулук, күч жана авторитет. Мисалы, дүйнөлүк брендтердин эң алдыңкылары кара түстү карманышат. Терс таасирлери аза күтүү, агрессия, көңүлсүздүк, кайгы жана каардуулук. Илимий көз караштан карасак, кара түс такыр түс эмес. Ал көзгө көрүнгөн жарыктыктын толук жоктугунан алынат. Кара түс ак жана боз сыяктуу эле ахроматикалык. Демек, бул анын өңү жок дегенди билдирет. Ак түс бардык жакшылыктарды жана ыйык нерселерди чагылдыргандай эле, кара түс да жамандык жана караңгылык менен байланышкан. Кара түс 13-кылымдан баштап бийликтин түсү катары кабыл алынып, мында судьялар жана башка сот кызматкерлери кара түстүү форма кие башташкан. Дүйнөдөгү полиция күчтөрүнүн формасы 20-кылымга чейин кара түстө болгон. Полиция коомчулукка анча коркунучтуу көрүнбөш үчүн кийинчерээк ал көк түскө алмаштырылган. Кызгыл түс, мындайча розовый. Бул түс стресстен сактайт. Эгер сиз тең салмактуулукту сактап, азыраак тынчсыздангыңыз келсе, кызгыл түстү каалаган жерде колдонуңуз. Мисалга, 1987 жылы Джон Каррол университетинин окумуштуулары кызгыл тубалдуу бөлмөдө бир нече мүнөт отургандардын тынчсыздануу деңгээли кызыл түстөгү бөлмөдө отургандарга караганда кыйла төмөн болгонун аныкташкан.
Кызгыл түс бул назиктик, сүйкүмдүүлүк жана аялдык менен байланышкан. Балалыкты эске салат, камкордукту, боорукердикти жана сүйүүнү билдирет. Бул кыялдардын жана жакшы келечекке болгон үмүттүн түсү. Аны гүлдөгөн бактарга, ымыркайдын терисине, биринчи уялчак сезимдерге салыштырып, бакыттын түсү десек болот. Психологияда кызгылтым тынчтандыруучу жана тынч түс болуп эсептелет. Бул эмоционалдык энергиябызга жумшартуучу таасир берип, позитивдүү эмоцияларды козгойт жана баары жакшы болот деген сезимдерди жаратат. Бул түс кээде түрмөлөрдө жана психиатриялык ооруканаларда психологиялык климатты жакшыртуу үчүн колдонулат. Анткени ал камактагылардын тынчсыздануусун, агрессиясын жана кастыкты азайтат. Көк түс. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, көк түс дүйнөдөгү эң сүйүктүү түс. Аны дүйнө калкынын 40% жактырат. Бул тандоо кокустук деп атоого болбойт. Бир жолу Япониянын Нара шаарында илимпоздор полиция менен биргеликте кызыктуу эксперимент жүргүзүшкөн. Мында шаардын эң криминалдуу аймактарында кылмыштуулук күчөп, жарандар темир жол вокзалында да суицид көп жасашкан. Муну байкаган илимпоздор жана полициялар бул аймактын жарыктарын көк түскө алмаштырышкан. Жыйынтыгында кылмыштуулук рекордтук мөөнөттө 9%га төмөндөп, 2 жылда темир жол бекетинде бир дагы өз жанын кыюу катталган эмес. Көк түс алып келген бейпилдиктен тышкары мээни да иштетет. Ал эми Канада университетинин окумуштуулары көк түс чыгармачылык, ой жүгүртүүгө бөлгө түзөрүн аныкташкан. Сары түс. Сары түстүн оң таасирлери жылуулук, кубаныч, шаттык жана энергия. Терс таасирлери алдамчылык, кызганыч жана илдет. Бул түс көбүнчө адамдарга жылуулук, ыңгайлуулук, шаттык жана энергия тартуулайт. Ошондуктан жаш балдар үчүн чыгарылган товарларда, кийимдерде, тамак аштарда, оюнчуктарда көп колдонулат. Мындан тышкары эс алуу, көңүл ачуу, саякаттоо иштерине кызмат көрсөткөн тармактарда бул түс менен көп кызматташат. Көбүнчө ресторандар жана кафелер ачык сары эмеректерди же декорду колдонушат. Анткени сары жана кызгыл сары түстөр табитти ойготот. Бир катар атайын изилдөөлөр дал ушул түс схемасы ашказан ширесин өндүрүүгө өбөлгө түзөрүн далилдеди. Түстөрдүн бүткүл спектринин ичинен сары эң ачык, эң жаркыраган түс. Бул өзгөчөлүгүнөн улам ал көпчүлүктүн көңүлүн бурат. Ал эми сары менен айкалышкан башка түстөр көзгө жакшыраак кабыл алынат. Жашыл түс. Жашыл түстүн оң таасирлери табият, тазалык, жаңылык, ден соолук, гармония жана жаштык. Терс таасирлери алсыздык, зээригиштүүлүк жана көз карандылык. Бул түс жаратылыштын түсү болгондуктан ал адамдарды айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга чакырат. Көбүнчө экологиялык таза продукталарды өндүргөн компаниялар колдонуп келишет. Мындан тышкары жашыл түс адамдарды тынчтандырат. Көбүнчө кинотеатрларда же ооруканаларда эс алуу бөлмөлөрү жашыл түстө жасалганат. Анткени жашыл түстөр адамды эс алдырат. Демек, бөлмөдө канчалык көп жашыл өсүмдүктөр болсо, анда адам ошончолук ыңгайлуу сезет. Ал психикалык активдүүлүктү стимулдайт. Ушуга байланыштуу жашыл түс кабинеттердин жана окуу бөлмөлөрүнүн жасалгасында кеңири колдонулат. Бирок бул түс уктоочу бөлмөдө колдонууга сунушталбайт. Себеби түстүн таасири организмди жумушка тартып, эс алуудан алыстатат. Күрөң түс. Күрөң түс өзүнүн тынч, коопсуздук жана туруктуулук аурасына ээ. Түс психологиясында күрөң көбүнчө жер, жыгач жана башка табигый элементтер менен байланышкан. Айрыкча биз аны парктар же токойлор сыяктуу табигый чөйрөлөр менен байланыштырсак, ал комфорт жана жайлуулук сезимин туудурат. Күрөң түстү кээде чындыктын жана жөнөкөйлүктүн символу катарында кабыл алса болот. Бул түс өзгөчө стресстик кырдаалда же
психологиялык көйгөйлөрү бар адамдар үчүн маанилүү болушу мүмкүн болгон жайлуулук сезимин жаратат. Дуалдары жана эмеректери бул түскө боелгон бөлмө үйдөгү башка бөлмөлөргө караганда бир нече градус жылуураак сезилет. Күрөң түс физикалык туруктуулукту жогорулатат, кан айланууну жакшыртат, жүрөктүн ишин активдештирет, иммунитетти жогорулатат. Кан басымды төмөндөтүп, вегетативдик нерв системасындагы процесстерди бир аз бөгөттөйт. Бул түстүн таасири оорудан кийин чарчаган жана алсыраган адамдар үчүн, ошондой эле нервдик чыңалуу үчүн абдан пайдалуу. Өзүңүздү күрөң түс менен курчак алсаңыз, анда сиз жеңил дем аласыз жана эч жакка шашуунун кереги жок экенин, жөн гана рахаттанып, эс алып жүрүү керек экенин жакшы түшүнөсүз. Күрөң түстү мурун анча баалашкан эмес, анткени адамдар бул түстү кедейчиликтин, жокчулуктун түсү деп эсептешкен. Түстөр ар дайым сиздин ички гармонияңызга салым кошот жана маанайыңызды көтөрүп же чөгөрүп, кубаныч да тартуулашы мүмкүн. Дээрлик түркүн түстөр жашообузду кооздоп, ар бир түс өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Ошондуктан кийим, эмерек, идиш аяктарды тандап жатканда же бөлмөлөрдү жасалгалоодо түстөргө сөзсүз түрдө маани берүү керектелет. Бүгүнкү берүү бул иштерди аткарууда сизге аз да болсо көмөгү тийсе, анда биз кубанычта болобуз. Анда мен кийинки көрсөтүүгө чейин сиздерге кош айтам.